Бул Кыргызстанда биринчи жолу чыгарылып аткан ишкана болуп атабы? Жер тирөөгө туруктуу. Булар Бул калдыктары чыкпайт, муну кайра эле иштетип чыгасыздар, Сапатына кепилдик барбы? Сапатына кепилдик бар. Өндүрүшкө буйрукмалар кандай түшүп атат? Өзбекстандан да келип атат буйрукмалар. Кийинки пландар, аракеттери кандай болот эми? 50 миллиондон баштап 100 миллионго чейин чыгабыз деген оюбуз бар. Амансызбы, Кабар агенттигинин көрүүчүсү, биз азыр мурдагы Ленин заводунун жанында турабыз. Эсиңизде болсо, бул завод Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери каралбай, кароосуз калган болчу. Азыркы тапта Кыргыз индустрия ачык акционердик коому тарабынан дал ушул жерде бир канча ишкана ачылып, жандана баштады. Биз бүгүн сиздерге алардын бири болгон Кыргыз бетон курулуш ишканасын көргөзүп беребиз. Медет Исаевич, саламатсызбы? Саламатсыздар, келиңиздер. Кабар агенттигинен ушул Кыргыз бетон курулуш ишканасы менен таанышалы деп келип калдык. Айтып берсеңиз, бул Кыргыз бетон ишканасы, курулуш ишканасы качантан баштап иштеп баштады? Анан азыркы учурда эмне иш кылып атасыздар? Биз бул заводко, мурдагы Ленин заводу, андан кийин Бишкек станковый заводу, 16-цех экен. Ушул жерге 2022-жылы сентябрь айында келгенбиз. Келип, бүт боюнча ремонтун бүтүргөнбүз толугу менен. Андан кийин биздин Кыргыз бетон курулуш ишканасынын оборудованиясы Италиядан келип коюп могу жака. Бул жакта көрөбүз азыр. Ошол жерден баштап ишти баштаганбыз. Ремонтун толугу менен ремонтун өткөрдүк. Могу цехтерди ал убакта биз келгенде аябай чатырларынан жамгыр өтүп, ичинин баары эле аябай жаман акыбалда экен. Ошонун баарын толугу менен ремонт өткөрүп чыктык. Кыргыз индустриясы акча бөлүп берди. Кыргыз индустриясына Кабминден тияктан жетекчилер бөлүп берген акчаны, анан ушул цехти толугу менен ремонтун өткөрүп, анан могу жерге азыр немистер келип өздөрүнүн оборудованиясын коюп атат. Андан ар жагында биздин итальянский оборудование менен жанагы үйлөрдү курган панелдердин чыгара турган ишкана. Бул жерге кандай жабдуулар койгон? Буга жабдуулар алып келет немистер, жанагы поездердин дөңгөлөктөрү барго. Ошону чыгарабыз деп атышат немистер келип буяка. Ошол жерде чыгарып. Ушул жерде чыгарып, аны Россияга зыбытып алабыз да, яка өткөрөбүз. Ошол үчүн бул жерге ушундай жабдууларды алып келип коюп, жакында уже иштейбиз деп бүтүп атат. Ошого биз даярдап бердик, цехтердин баарын ремонт кылып, толугу менен өткөрдүк, чатырлардын баарын жаңыладык. Бир топ каражат кетти бул жерде толугу менен ремонттун өткөрүш үчүн. Канча каражат кетти? Азыр бизге мамлекеттен бөлүнгөн акча 220 миллион, 230 миллиондой акча бөлүндү. Бул ушуга окшогон цехтен дагы 8 цех бар да, могу заводдун ичинде. Ар бир цехке өзүнчө бир жабдуулар келип атат. Чет мамлекеттен келген жабдуулар коюлуп, ар бир ишкана өзүнчө башка бир биздин немелерди Кыргыз мамлекетинин атынан чыгара баштайт да. Электроника, биздин Кыргыз бетон курулуш, могу жерге немистер келсе, ушундай ишканалар көп келет. Эми Кыргыз бетон курулушунун ичи менен таанышалы. Кыргыз бетон курулушка барып таанышалы сиздер менен. Ремонттун өткөндөн кийин итальянцтар келип бизге жабдууларды коюп берген. Өздөрү келип үйрөтүп, жабдууларды коюп, 2 ай инженерлери келип бизге үйдө кандай курулат, талаптары кандай, технологиясын түшүндүрүп кеткен. Анан биз ишти баштаганбыз. Азыркы күндө бир смена иштеп атабыз. Азырына бийик үйлөр менен договор түзүп алсак, анда 2 менен 3 менен иштегенге бизде бар да. Азыркы мезгилде 1,5 миң квадраттан чыгарып атабыз. Мындай жеке үйлөргө гана заказ түшөт азыр. Анан бийик үйлөр менен 9 этаж, 10 этаж үйлөр менен договор түзүп алсак, анда уже биздин ишкана толугу менен 3 менен көтөбүз. Сиздерден ишкана эмнелерди чыгарат, ошону көрсөтсөңүз. Мына мондай. Мына мисалы үчүн мен мондан тааныштырайын биринчи. Мына мондай.
Үйдүн панелдери, мынау сырткы панелдери. 2 бет сетка менен капталган. Ортосу пенополистирол плита. Анан 2 бетинен 3,5 сантиметрден бетон чабылат да, буягына. Аны мен көргөзүп берейин, могу жерде турат. Мына моундай плита, мына. Жана көргөздүм го силерге. Ортосу пенополистирол плита, эки жагында сетка, анан 3,5 сантиметрден бетон болот эки жагындачы. Булар сапаты кандай анан? Сапаты жакшы, жеңил, жертирөөгө туруктуу. Булар эң жакшысы жеңил да. Үйлөрдүн азыркы биздин курулуш башкармалыгынын эң бир проблемный нерсеси үйдү жеңилдетиш керек. Жертирегенде оор болгон сайын кыйын да. Ошон үчүн жеңилдетиш үчүн ушундай немелерди алып келдик да Италиядан. Биз бул жерде үйдү толугу менен курабыз да, лестницасынан, тепкичтеринен баштап чатырына чейин толугу менен өзүнүн продукция менен курабыз. Мына мисалы үчүн тепкичтери мына мондай. Бул үйдүн ичиндеги тепкичтери экинчи кабатка чыга турганчы. Бул астында могу жерде печтер бар, бу жерге арматураны салып туруп, үстүнөн бетон куюлат. Бетон куюлгандан кийин тепкич даяр болот да. Мисалы үчүн 100 квадрат бир кабат үйдү бир айда куруп, монтаждап, чатырын жаап, светин тартып, суусун киргизип беребиз. Бир айда. Ошондой убакытта бүтөт да биздин үйлөр бат курулат. Анан болсо мына үйдүн чатырында перекрытие бар го, мына мондай перекрытие болот. Бул каналдарга арматура салынат. Бизде деген стопка деп бетон менен коюп атпайбы? Анын ордуна молар эки адам көтөрүп коюп коет. Үстүнө арматураны токуп туруп, бетон куюп коет, болду. Даяр. Молар кантип даярдалып чыгат? Муну мына айтып атабыз да, мына могу жерден баштап неме быша баштайт, сырьё. Биз сырьёну немеден алып келебиз, Россиядан алып келебиз да. Сибур деген ишкана бар, ошондон алабыз заказды, буйрутма алып. Анан могу жерден келип, булардын ичинде силос деп коет, бышат, даярдайт. Андан процесс кете берет, ар жака берет. Андан бышып мондай блоктор чыгат. Анан мындай бизде безотходный да, мына молардын баарын кайра майдалап эле могу жерден кайра киргизе берет силерчи. Мындай чыкпайт бизден, мындай ачып чыкпайт да. Ошондо могу калдыктары чыкпайт, муну кайра эле муну кайра иштетебиз. Кайра мына жерге салып туруп эле майдалап, кайра салып, кайра ушундай блоктор чыга баштайт да. Бизде андай калдык жок. Калдык чыкпайт. Анан мына могу жерден блок чыгат, мына көрдүңүздөр. Могу жерден силос даярдалып барып, немес бөйүп, чоңоюп. Анан пресстелип, мына могу жерден чыгат, мына көрүп атасыздар. Тетиги трубалар менен барат, тияктан түшөт. Андан кийин анан тиги блоктор чыга баштайт, монда пресстелген. Бизде мындай плотность тыгыздыгы 16 плотносттон кем чыкпайт. Бир жылда канча объемдогу ушундай пенопласттар чыгат? Эсептеп көрсөңүздөр, бир сменде 1200дөн 1500 квадратка чейин чыгарылган. Если 2 смен болсо, значит 3000 квадрат. 3000 квадратты 20 рабочий денге коюп койсоңуз, канча болду? Ошондой суммада квадратта чыгарылат, чарчы метр чыгарылабыз да. Бул жакта азыр канча жумушчу иштейт? Азыр бу жерде операторлор 15 киши иштейт. Курулушта бир 20-30 адам иштейт. Курулушунда, монтажда иштейт. Анан баягы бетон чачканында иштейт. Эгерде азыр дагы буйрутмалар көбөйө башса, бул жерде мен 2 смен кылсам 30 адам болот. 3 смен кылсам 45 адам иштеп калат бул сектечи. 3 смен токтобой иштейбиз деген оюбуз бар да. Эгер мына бийик үйлөрдүн баардыгы заказ буйрутманы бизден ала башса, бизге курулуш башкармалыгынан распоряжение, приказдардын, буйруктардын баары чыкты. Биздин мына продукцияна иштегенгечи. Бүт азыркы жетекчиси жакшы экен, чыгарып берди. Баардык биз керек деген уруксаттардын баарын алып берди. Текшерип болгон санпинден өттүк, пожарниктерден, өрт коочусунан өттүк, жер тирөөгө сынап көрдүк, баардыгынан
жакшы өттү да. Анан ошол Италияда да сынап көрүшкөн экен, ошону бияка адаптация кылдык. Бул жерге биздин жер шартына каратачы. Негизи жабдуулар каяктан келди бул жакка? Жабдуулар Италиядан келди. Италиядан биздин жетекчилери бар, Италиядан ошол чыккан завод менен барып макулдашып келип, анан 2 айдын ичинде булар жеткирип берди бизге. 1 ай койду, 2 ай окутту бизди. Инженерлер келип. 2 ай окутуп, анан атайын окуган балдар, операторлор иштейт да, жаш балдар бүт институтты бүткөн балдар оператор болуп иштеп атат. Айлыктары жакшы. Канча алышат? Эми 40 000 тегерегинде айлык алышат. Анан негизи сапатына кепилдик барбы? Сапатына кепилдик бар. Себеби дегенде институт сейсмостойк иштеп коет да, ошолор менен биз иштешип атабыз. Дайым алар менен иштешип, эмеден өткөрөт. Аппарат менен сынайт да. Пресске басат, титиретип көрөт, ушундай. Эл аралык стандарттарга жооп берет. Жооп берет. Мына ушул биздин мына ушундай материал мененчи Европада уже 30-40 жыл болуп иштегенде. Америкада, Россияда, колдо Казакстанда, ма жакында Казакстанда иштеп атышат. Азыр Кыргызстанда биринчи жолу биз эле баштап атабыз, эмедей деп. Бул Кыргызстанда биринчи жолу чыгарылып атат. Мурда мындай өздөрү кол менен сап курушчу экен. Алар келишти бизге, алардын баары бизге өтүптү деп. Алар биз менен иштешип атат. Ушундай баштаган экен өздөрүнчө. Анан эми азыр биздин техниканы көрдү дагы, биздин абардан чыккан стройлор менен иштеп атышат. Мына бул ишкананын иштеп атканына 1 жылдан ашып калды. Жок, мына кышында баштаганбыз. Жарым жыл. Жарым жылдан ашып калды го дейм. Сиздердин жарым жылдык кирешеңиздер кандай болду? Жарым жылдык киреше мына 1-нчи айда миллион киреше тапканбыз. Анан 2-нчи айда бизде расходубуз көбөйүп кетти, баягы светке төлөш керек, айлык, налог, ошонун баарын кошкондо где-то бир 600-700 миң кирешеге чыктык. Мына Кудай буйрса кийинки айдан баштап толук иштеп кирешеге чыга баштайбыз да. Панелден башка дагы эмне чыгат? Панелден башка азыр мына немени дагы бир бул жака корейцтердин оборудованиясын жабдыгын койгондабыз. Алар деген жанагы телефондун упаковкасынан баштап холодильниктин упаковкасын чыгара алсайбыз. Мына баягы койгондабыз, жакында корейцтер менен келишим түздүк. Алар алып келип оборудованиясын коет, биз продукцияны беребиз. Анан уже өзүбүздөн чыга баштайт. Мына жер жемиштерди сактаган ящиктерди, кутучаларды, телефондун кутучасынан баштап холодильникке чейин, газ плита баардыгын бизден чыгара баштайбыз. Анан негизи бул ишкананын азыр 15 жумушчу иштейт деп атпайсызбы? Ооба. Негизи канчага чейин ушул жумушчулардын санын көбөйткөнгө мүмкүнчүлүгү бар бул ишкананын? Жок, мүмкүнчүлүгү бар. Бизде мындай да, бизде бүт бардыгы компьютер менен. Бурдагы 10 адам иштей турган жерде 1 адам иштейт азыр. Мына 1 адам эле башкарып иштей берет монтор эле. Компьютер иштейт. Бизде бүт баары жабдыктардын баары неме да. Көрүп берсеңиз, жумуштун жеңилдиги деп эсептесек. Жок, жумуштун жеңилдиги. Мурда мисалы үчүн ушул жерде 10 адам иштей турган болсо, азыр программаны берип коет. Программаны. Бул оборудование өзү эле иштете берет. Өзү эле. Мисалы үчүн бул блок чыгып атпайбы? Муну азыр эч ким караган жок. Компьютерге программа берип койгонбуз, өзү чыгара берет. Айры адам кереги жок. Могу жактарда деле мына эң адам көп иштете турган жер мына могу жер да. Бул жерде мындай да, үйдүн сыртына кете турган панелдерге эки бетинен сетка торчолорду киретет. Эки бетинен алып, ортосунан тейшип, эки жагынан киретет да, автомат менен. Кызматкерлердин өз өмүрү менен болуш керек. Ооба. Бизге проект берет. Проектти биз немеге программага салабыз, программа өзүндөй болуп чыга берет бизге. Бул жерде азыр зымдардын токулуп атканы окшойт, ошол боюнча зымдардын түшүндүрүп айтып берсеңиз. торчолорду токуп, жанагы биздин плиталардын эки бетинен торчо кадап атпайбыз, ушул жерден башталат. Мына зымдар Россиядан келет. Россиядан келгенде да булардын жандай чирибей турган оцинкованный зымдар келет да. Ушундан буяктан токуп чыгарат, размерлерин ар кандай болуп токуп, могу оборудование токуп чыгып, ар жака чыгарат. Андан тияка берет да, маяка сетке токуп туруп. Бул ар кандай эмедеги жоонуктагы зымдар.
бирөө ичке, бирөө жоон ушундай да. Бирөө мындайынан поперечный сайлап, бирөөсү түз кетет ушундай жымдар. Бул жабдуулар деле Италиядан келген. Бул жабдуу толугу менен Италиядан келген жабдуулар. Толугу менен Италиядан келген. Бир күндө ошондо канча баягы көлөмдөгү Асанаке канча сетке токой аласыз бир күндө? Бир сменде. Бир сменде деген 1,5 квадрат. 1,5 миң квадрат токуйбуз. Жактагы 1,5 квадрат канча пенопласт чыгарсак, ушунда ошончо квадрат болот да. Кемпингдагы. Боз үй десеңиз, боз үй азыр мына соңдо курулуп атат. Эзалык жайларга боз үйлөрчү. Боз үйлөр мага окшогондорду анан жанагы жеңил курула турган нерсенин баарын жасайбыз. Ийебиз. Бул кемпингди үлгү катары жасап койдуңар беле же? Үлгү катары эле. Же жасап берип атасыңарбы? Жок, мында кетти, сатып атабыз биз. Биз көрсөк болот. Көрсөк болот, Бул жагы витражный айнектер болот. Ар жагынан кирет, эс алып жай болот да. Муну дагы. Жок, мунун сыртынан бетон болот. Ичинен бетон болгондон кийин үстүнөн адам баш дөөз болот бул. Толугу менен. Бул жагы полностью айнек болот турат. Айнек болот. Анан мунун ичин бетон чачкандан кийин мооларды алып коебуз. Орда алынат толугу менен. Өзү эле кылат да. Буям айнек коюлат, тияктан эшик болот. Мындайдын уже боз үйлөрдү уже көп сатып. Көлгө алып кетет. Бул бирөө канча турат ошондо? Биз азыркы мурда биринчи баасын арзан берип алыппыз. Азыр деген эмгек көп талап кылынат экен бугачы. Азыр где-то 300 миңдей болот. Боз үйлөр. Боз үйлөр. Бул арзаныраак. Бул 250 миң мындай. А боз үй 300 миңдей болот. Ошондо сиздер баягы ишкана ачылгандан бери ушундай боз үйдөн канчаны жасап бердиңиздер? Кайга кетти алар? Азыр где-то 11дей кетти го. Көлгө алып кетишти, Токтогулга алып кетишти. Ушундай салып атабыз. Азыр ошол сиздердин чыгарып аткан өндүрүшкө буйрукмалар кандай түшүп атат? Кыргызстандын аймагынан түшүп атабы же Азыр сырттан дагы барбы? Кыргызстандын аймагынан ар бир региондон буйрукмалар түшүп атат бизге. Көбүнчө эс алуу жайларга, тигиз секторге, гостиницаларга, мейманканаларга. Анан Өзбек Оштон биз куруп аткан экенбиз, ошто биздин дагы объектилерибиз бар, аларды көрүп Өзбекстандан да келип атат буйрукмалар бизге. Казакстандан мына таможняның ар жагында Георгиевка деген айыл бар. Ошол жерден келе башташты. Эми мына ишкана иштеп баштады, жанданды. Мындан кийинки пландар, аракеттер кандай болот эми? Мындан кийинки пландар биз көп кабаттуу үйлөргө чыгалы деген аракетибиз бар. Жакында Кудай буйруса проект бүтүп калса баштайбыз алар менен. Андай болсо уже 3 миңге чейин көбөйтөбүз жумушчуларды. 3 миңге көбөйтүп алсак 4,5 миң квадратка чейин чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Жылдык кирешени канчага чейин көбөйтөлү деген планыңыз бар мисалы? Жылдык кирешени эгерде жанагы бийик үйлөр менен иштеп калсак бир 50 миллиондон баштап 100 миллионго чейин чыгабыз деген оюбуз бар.